обрушатся. Пойми ты уже, они тебе ни за что не дадут преуспеть. Они не станут брызгать воду тебе на лицо, они будут воевать. Звуктарды өчүрүп алалы. Азыр кичине күтө туралы, элдер кире калсын. Кичине түшүнүктүүрөөк болду азыр Шарип эже, эжеке агайлар. Кичине түшүнүктүүрөөк болду жана чычкан мөндүрлөө маселеси. Ооба, түшүнүктүү болду. Биз дагы жооп берсек болобу же ошол эжеден гана сурап атасызбы? Жок, жалпы сурап атабыз. Бизге түшүнүктүү анда. Жалпы эжеке агайларга түшүнүктүүбү дедим эжеке. Шарип эжеден баягы аксакал улуубуз ошончо Шарип эжеден сурап атабыз. Икрам, мен мындай кылдым эле да, ушунучу 7x плюс y барабар m деп алдым да. Анан кийинкисин болсо 7 көбөйтүлгөн x минус z каша e плюс y минус дагы бир өзгөрмө да. K, V, N, B, M, B ушундай да. Анан барабар n болду да. Анан эми мага ушул немелерди алыш кыйын болду эле да, жанагы x'ти, y'ти, z'ти, жана n'ди каяктан алам деп неме болуп калдым да. Башым айланып калды ошол жердечи. Жок, биякта x, y'терди кошуштун кереги жок эже. M менен n бар, ошонун үстү менен иштейбиз да. Бир эле биздин кошо турган бир нерсебиз бар болчу жана жерде. Бир эле нерсе, ошончо айтып атпаймынбы, мына 4 шарт дедим, 4 шарт. Мисалы, могу ушул мисалда эле карап кетели. Мисалы, 23 менен эгерде 44 деп берилген болсо, бул жерде караңыздар. Калдык 7ге бөлгөндөн кийин калдыгыбыз 2, бияктыкы да 2 болуп атпайбы? Бул биринчи шарт мындай да. Бул ушундай берилиши мүмкүн. Бул мындай берилиши мүмкүн. 21 менен эми экөө тең бир эле шарт болсун. Экинчи шарт болсо, эгерде могул неменин биринчи санынын калдыгы, мисалы, могуну мындай кылайын. 23 менен могул жерде 70 дедим мисалы. Караңыздар. Бунун калдыгы 2 болот да 7ге бөлгөндөн кийин. Бунун калдыгы 0 болгондуктан, бирок 0 болуу ыктымал жок, себеби качып кеткенден кийин коробкада 2 мөндүлөй бар экен да. Демек, бул жерде эмне кылыш керекпиз? Биз эң жакынкы, мисалы, 7 анда мындай жообу мындай. M да M минус M'ди 7ге бөлгөндө 10дон 1ди кемитип туруп, кайра буну кашанын ичинде минус 1 көбөйтүлгөн 7-ни алып салган болсок, ошондо 70 минус M'ди 7ге бөлсөк канча? 10. 10 минус 1 9. 9ду 7ге көбөйтсөк 63. Демекки 7 мөндүлөй бар болчу бул жерде, баштапкы 0 эмес. Ушул могу формуланы жазабыз. Мына M минус M бөлүнгөн 7 минус 1 көбөйтүлгөн 7. 7 граммдык. Бул эмне деген сөз? Могул жерден мисалы 10 мөндүлөй эмес, демекки биз 9 мөндүлөй деп туруп, калган 7 мөндүлөйдү эмне кылып атабыз? Эң минималдуу айла жок, эң аягында 7 мөндүлөй калган. Демек 5 мөндүлөй качып кеттир, 2 мөндүлөй калып калган болду коробкада. Ушул формуланы, анан дагы бир 3-чү шартыбыз болсо, эгерде M'дин баштапкы весин 7ге бөлгөндө N'дин калгандан көп болсо, анда дароо эмне болуп калат? M'дин 7ге калдыгы жообу ушул болот. Тең болуп калса жана чоң болуп калса могул болот жообу, а эгерде бул жактыкы N'дики M'ден көп болуп калса,
анда мол формуланы жазып коебуз. Эки формула менен эле суроону чыгарган болобуз. Эмеден көрөлү. Бул жерден опа. Мону m дейли. Мону n деп коелу. N m. Bunu киргизгенден кийин сразу шартты текшерип баштап атабыз. Endi mod 7 кылгандан кийин тең m'ди mod 7 кылсак, Экран көрүнбөйт. Агай бизге көрүнбөй атат го. Кечирим сурайм. Эми көрүндү? Ооба, эми көрүндү. Эми көрүндү. N 7ге бөлүнгөндөн кийин ошонун калдыгы m'ди 7ге бөлүнгөндөн кийин калдыгына барабар болсо, жананы кошуп койсок болот бул жерде. Мисалы, мону эки нерсени кашага алып туруп, end деп туруп, end m'дин 7ге бөлгөндөн кийинки калдыгы n'ди 7ге бөлгөндөн кийинки калдыгынан чоң болсо, mod. Анда эмне кылсын? Дароо жообун жазсын. M же n? Анда дароо m. M mod 7. Андай болбой калса, бияка деле негизи дароо эле жазып кетсек болот, мындай эле. Андай болбой калса, m ден эмнени кемитебиз? M'ди mod 7 минус 1 көбөйтүлгөн 7. Onu мындай кашага алып коебуз. Эми иштетип көрөбүз. 23 менен 70 дегенимде жообу 7 чыгыш керек эле. Бул 77 дейди. Так, m mod. Мындай кылалы. Бул жерге bir калдыкты жазып коелу. Не болсун? mm деп коелу. Бул жерге mm'ге мындай кылып атам. N mod 7 дагы бирди кошуп коеюн бул жерге. Nm деп койдум. N mod 7. M mod 7 nn. Эми могул жерде мынтип эле салыштырып коелу. Эгерде mm менен mm барабар nn and mm чоң nn анда m mod 7. Жолсо дароо не болсун? Жыйынтык mm болсун. Туурабы? Бул жерде не болуп атат? M кемитилген mm кашанын ичинде mm минус 1 көбөйтүлгөн 7. Так, 23 деп кирдик, 70 деп бердик. Неге 77 деп чыгарып атат, мен түшүнүп жокмун. 77 деп чыкканга эме жок да. Siz jana birge көбөйтпөдүңүз беле? Чыгып калбайт а? Бул жерден мисалы mm деген бул неме да? Могул жерде эгер 70 берсек,
71'ge 10 болуп атат, 10дон 1'ди кемитип атат. 9. 9'du 7'ge көйтсө 63, 70'ten 63'tü alganda 70'ten тура, 70'ten 63'tü alganda 7 деп чыгыш керек да. Эмнеге бияқта мындай чыгып атат, мен түшүнгөн жокмун. Мисалы 23, 45, 31. Бул каякта отуз берип атат. Boğazına çalacak. Benimkinin zararı var. Bir de koşup atат да жанына. Азыр муну сийден чыгаралы. Int m менен n бар экен. MM dedim, N'ni de koydum. Так, birinci N'ustu girgizemiz, keyin M'ni girgizemiz. Keyin bu жерде ne dedim? N barabar M mod 7 dedim. N mod 7 dedim. If ne dedik? Eğer de MM тең nn болуп калса, жана mm көп болсо, могул жерден дароо мынтип койсок болот. Баш үстүнө жанатан мейюске жеткен жок. Мынтип туруп shout деп туруп, не деп койсок болот? Mm. Else shout m kemitilgen mm көбөйтүлгөн 7. Ben sağ okudum. Kişi hataş bu. Дагы эле компиляция кылып атат. Бул антивирустанбы же эмне? Bir чоң код болсо, кишини куратмак экен да. Кичинекей эле нерсе ушунча кыйнап атат. 23, 70. 70. Ага, мына else дегенде да бир жолу карап койбойлук бу формуланы. Жок, тура эле ал жерде. Мисалы азыр жок, му эмен берип коеюнчу, азыр кызык болуп атат да. 23, 2, 44. 2 чыгып атат, тура эле. Else, мына m деген биздики 70 да. 70'ten 10 кемитилген 1, 9. 9'tu 7'ge көйткөндө 63. 63'tü m'den alganda жобу 7 деп чыгыш керек. Неге 77 деп чыгып атат, мен түшүнгөн жокмун да. Ага, 70 болсо, 70 mod 7 канча болот? 70 mod 7 деген 10 да эжеке. Все. Неме? Эме болуп калды. Котурла. 0'dan 1'di алып атпайбы? -1 болуп атат. Все. Ката бизде экен азыр. Формула экинчи else'дин формуласы туура эмес азыр. 10 болгондо бул мындай болуш керек болчу да. Бул менин катам болуп калды, кечирим сурайм. M'ди 7'ge бөлгөндөн кийин -1 көбөйтүлгөн эми туура иштейт. Жантан бери mm деп эле
Силердин да башыңарды ооруттум, өзүмдүкүн да. Ката менден кетип калды эжекелер, азыр түшүндүрүп берем. İşlesin hazır. Так, 23-70 десек, жооп 7 болуш керек, туура. Могул жерде мен мындай да, m бөлүнгөн 7 10 да. M бөлүнгөн 7 10, 10дон 1 деген биткенде 9. 9'tu 7'ge көбөйтүп атабыз, 63, анан жактан алып коюп атабыз. То есть не деген сөз? Мындай деген сөз да. Мисалы, могул жерде 23-70 деп берилгенде, башында муну дароо эгер могу программа 7'ge бөлгөндөн кийин, эгер мындай машина буну эме деп түшүнүп алышы мүмкүн да. 7 чоң чычкан 0 мөндөлөй деп түшүнүп алышы мүмкүн да. А бирок 0 болушу ыктымал болбойт, себеби аягында 2 мөндөлөй калып калып атпайбы бизде коробканын ичинде. Ошондуктан эң жакын эле буга минималдуу санды сурап атпайбы? Ошон үчүн эң жакын буга эмне бар? 7'ge эмес 6'га бөлүнгөндөн кийин, то есть жок, 10 эмес 9'га. 9'га бөлсөк 63 болот да. 7 мөндөлөй болуп калат да ошондо. Ошондо 9 10. 9 чоң чычкан, 7 кичинекей мөндөлөй. 5 качып кеткенден кийин анан 2 калыптыр. Демек ки минималдуу 7 калды деген сөз да. Бул жерде мен жана жерде туура эмес алып алдым. Могу формуланы түшүндүкпү? M минус. Бул жерде могул да, жана мен айтып аткан. Эгерде могу эмедеги биринчи качып кеткенден кийинки коробкада эмеден чоң болуп кала турган болсо, баштапкы коробкадан чоң болуп тура турган болсо, 0 болуп калды да. Себеби бул 70'ти 7'ge бөлүп атат могул жерден. Анан калдыктарын бири-бири менен салыштырып атпайбы? Бул 0 да азыр. Мындай дейин. N M жана debug эме система менен кетели. Анан N деген бар, Эми бизде кирдик. N'ди 23 деп кирдик. M 70. Канча болду? 0. 70'ti. Себеби 70'ti 7'ge калдык кылып атабыз. Жыйынтыгы 0 да. 0. N'дики жыйынтыгы 2. 23'tü 7'ge bölüt. 3'tön beret 21. 2 kalat. 2. Эми могул экөөнү текшеребиз азыр мына. Могу бетти текшеребиз. Жана шарттарга салып атабыз. Эгерде могул мындан N'ден чоң болсо, жана тең болсо, анда жөн гана могу өзүн жаздырып кой деген сөз болчу мына. Cout Бирок бул шартка туура келбей атат да. Шартка туура келбегендиктен демек 70'ge калдыгы менен эң жакын болгон 9 да. Туурабы? Мына 70'ти 9'га бөлсөк 7'ден бергенде 63 7 болуп атат да. Эң эле жакын ушул болуп атат да. Туурабы? Минималдуу мөндөлөйлөрдүн саны 7 бул көрүнүп калат да анда. А биз бул жерде ошон үчүн могу формуланы кылып атпайбызбы? M'ден гемит отам, эмнени гемит отам? M'ди 7'ge бөлгөндө, мен M'ди 7'ge бөлгөндө мунун жыйынтыгы 10 болуп чыгат. Мына могу ылдыйкыга. Бул болбой калды, могу шарт туура эмес келип калды. Экинчи формулага өтүп атам. M'ден 70'тен гемит отам. 70'ti 7'ge bölgöndө 10, 10'dan 1 деген биткенде 9, 9 көбөйтүү 7, 63. 63'tü алганымда 70'ten 7 болуп чыгат. Ушул формула менен анан эмени чыгарган болуп атабыз. Кичине жакшы түшүндүрө албай калдым окшойт могул жерин. Жакшы эле түшүндүк, рахмат агай. Жакшы эле болду, бул жерде. Эми мисалы могул жерден эмени берип көрөлү. Кандай азыр өз алдынча эме кылалычы мына. Мен 2-3 тест жасайынчы мынактан. Сиздер жообун айтсаңыздар. Мисалы 50 могул жерди
85. Mo 2 sanды киргенде n 50 экен, m 85 экен. Жыйынтыгы канча болуш керек? Бул биринчи тапшырма. Экинчи тапшырма 22 бул жагыбыз болсо 42. Моунда жообу канча болот? Тест не деп чыгарып бериш керек? Минималдуу мөндөлөйдүн саны канча эле баштапкы? Кийин бул жака 31. Бул жака 31 dedim. Bul jaka 77. Ушулардын эмелерин ойлонсоңуздар, тесттер кандай болуш керек? Жообу кандай чыгыш керек? 50-85 дегенде биринчи 85 грамм болчу экен коробкабыз, бир канча чычкан менен мөндөлөй качып кеткенден кийин коробканын веси 50 болуп калыптыр. Канча баштапкы эң минималдуу канча мөндөлөй болушу мүмкүн башында? Экинчи 22-42, үчүнчү 31 менен 77. Чатка жазсаңыздар болот жооп эмелерин. 50-85, 22-42, 31-77. Анар эжеке 1-1 дедиңиз, 2-7. Жок, негизи ушу жообу канча болуш керек? Калдык эмес, жообу. Мондай, мисалы, тестти биз кирдик, туура, мисалы, жыйынтык кандай болуш керек ошондо? Минималдуу сан мөндөлөйлөрдүкү. Ошондо биринчисинде 1, экинчисинде 7. Биринчисинде 1, ситуацияда. туура Экинчи эжеке. ситуацияда 7, Экинчиники үчүнчүсүндө 17. Үчүнчүсүндө 17, 17. Жок, 17. Жок, 17 эмес азыр. 7. 7, экинчиси. Жок, 7 эмес азыр. Туура, 7 же экинчиси. Экинчиси жок, биринчиси. Үчүнчүсү 7. Үчүнчүсү 7. Ооба. Экинчиси канча болот? Экинчиси
экинчиси да 7 болуп калды окшойт. Бир, ошондо маякта тесттер ушундай киргенде жобу 1 7 7 1 7 7 болуп калды. Зухра эжекебиз жазып атат, биринчи тестте мышонок не избегал дейт. Калып калганы ошол бир эле. Экинчисинде 7. Экинчисинде 7. Себеби эмнеге? Бул жерде эгерде 1 деп бул жерде 1 деп көрүнүп атат, бирок эгерде 42-ни 7-ге бөлө турган болсок, 0 да жыйынтыгы. Ошондуктан эмне кылыш керекпиз? Эң жакынкы өзүнөн бир мурунку немени алып коюш керекпиз да. 7 болуп алынып калып атат, бир мурунку. Бул азыр кичинекей сандарда ушундай көрүнүп атпайбы? Мисалы биз мону 22 деп туруп, мону мисалы 7-ни 5-ке көбөйткөн үстү мисалы могу аяк жакты мисалы 22 деп туруп, бул жерди 105 деп койгон болсок, 105 канча болуп атат? Бул деле 7 болуп чыгып атат, ооба. Бул жерде ошондой болуп чыгып атат. Ошол могу эме боюнча түшүнүктүүлүү го дейм, буюрса. Чатта, мисалы Нуркыз эже биринчиси 8 дейт. 8 боло албайт го дейм, 8. 50-нү ошондо 50-дө демек качкандан кийин 7 чоң менен бир кичинекей мөндөлөй калган. Бул жерде дагы бул жерде эмне болуп атат? 84-тү 7-ге бөлсөк 1 калдык болуп атат. 12-ден дейт. 12-ден дейт. 12 чычкан неме болуп атат, 12 чычкан бир мөндөлөй, 50 болгондуна караганда 35 килограмм, 35 грамм жоготуу болуп атат. Как раз 5 чоң мөндөлөй качып кетиптир. Бир мөндөлөй Зухра эже айткандай качпай эле ордунда калып калган болуп атат. Туура эле чыгып атат. Эми главное могу формула түшүнүктүү болду да. Эгерде эменин коробкадагы кайра 10 мүнөт убактыңар калды деп атпайбы? Бул эмне 30 мүнөттөн эле берип коет ал бизге. Ошол баягы суроонун эмеси аябай көп талкуу болду окшойт. Бүгүн for боюнча азыр кыскача for менен while'ды көрсөтө кетейин, For менен while'ды көрсөтө кетейин. Же for менен while'ды эртең кетчитайынбы? Же азыр көрсөтө берейинби? Жок, эртеге кылганыбыз жакшы, шашпай бир күн ашыгыраак окуганыбыз жакшы. Анда мындай кылайын. Мен for боюнча анда суроо калтыра кетпейинби бул жерге? Өзүңүздөр бир сыйра сабактан мурун изилденип, ошол нерсени чыгарганга аракет кылып көрүңүздөр. Ооба, ошондой кылыңыз. Ошондой кылайын. Так. Отуруңуздар. Ал жерге жазып аткам, мен кайсы суроону берейин деп атам эле. Биринчи суроо идеальное число деген бар экен. Perfect number. Идеальное число. Бул кандай число экен? Бул деген өзүнөн башка бөлүнө турган бардык бөлүүчүлөрүн суммасы өзүнө барабар экен. Мисалы 28 идеальное числого кирет экен. Эмнеге? 1-ге бөлүнөт, 4-кө бөлүнөт, 7-ге бөлүнөт,
Туурабы? 14 Жана 14. Ошондо баарысын кошкондо 28. Барысын 2 daha var olsa gerek. 2 дагы бар, 2 дагы бар. Ошондо 14, 28. Бул идеальный число экен да. Ушул бирден берилген энге чейин канча ушундай сандар бар экен? Идеальный число дегенде. Бул биринчи суроо. Буну мен азыр эмеге да жазып коем группага. Совершенное число дейт да бизче? Я. Совершенное число дейт элек. Совершенное число, идеальное число, айырмасы жок. Биринчи суроо ушул, экинчи суроо бирден энге чейин ки простой числолордун чыгарып берсин. Эме бирок неме болсун. Так, бирок эмес бүт эле сандар чыгарып берсин да. Простой числолор чыгарсын. Бирден экинчи суроо болсо, экинчи суроо берилген энге чейинки, бирден энге чейинки простой числонун баарын жаздырып чыксын. Экөө кичине аналогично окшошуп кетет. Бул деген простые числа 1 жана өзүнө бөлүнгөн сандар. Бир эле эки эле бөлүнүүчү, калдыксыз бөлүнө турган эки эле немеси бар. Мисалы 13. 1ге бөлүнөт жана 13ке бөлүнөт. Бүттү. Бул простой число. 17 1ге бөлүнөт, 17ге бөлүнөт. Башка санга бөлүнбөйт. 5 1ге бөлүнөт, 5ке бөлүнөт. Бул простые числа. Ушуларды берилген энге чейинки бардык жөнөкөй сандарды жана совершенное число, бирден энге чейин берилген совершенное числолорду тапкан эки программа түзөлүү, Кудай буйрса, эртең. Анан эртең циклды ошо экөөнү башында чыгарып туруп, же чыгарбай туруп, циклды өтүп туруп, анан чыгарып койсок болот. Бирок мындан башка дагы 3 суроону мен азыр эмеге жиберип коеюн, жалпы элечи. Жакшы Wordко даярдап туруп эле, жакшынакай кылып эмеге группага чыштап коеюн WhatsApp'тан. Ошол жерден эмет алабыз. Ошол чоң рахмат бардыгыңыздарга. Итак, мөөнөт дагы аз эле калды. Ольга эртең дейт. Ооба, эртең дейин деп аткан го. Ошол сиздерге рахмат. Аябай эме болду. Сабак кичине. Бир суроо менен эле баштап өтүп койдук. Эртең буюрсанда мен азыр бир 5 суроону жиберейин. Ошо 5 суроонун үстүндө иштеп көрүңүздөр. 5 суроо бүткөндөн кийин эртең кайра саат 8-де жолугабыз. 8-де ошол 5 суроону талкуу кылып, анан for'ду кичине көрсөтө кетебиз. For while'ды кайсы принцип менен иштейт экөө. Бирок өзүңүздөр да кичине изденип, for while деген кандай не, ошол боюнча бир карай келиңиздер. Рахмат, Python тилинде программа түзүүнү үйрөтсөңүз. Рахмат. Эми Нуркызы эжеке негизи эме болуп атпайбы баягы? Бул жерде определенный бир тил эмес, атайын могу алгоритмди тандадык. Себеби баягы логикасын, блок схемалар менен логикасын көрөлү депчи. Буну любой киши могу алгоритмди үйрөнгөндөн кийин бир Python болобу, C++ болобу, Pascal болобу, ал жер оңойлуу болуп калат. Эң маанилүү нерсе ушул логикасын түшүнө билүү да. Программа кандай иштеп атат, кандай логика менен иштейт, ушуну үйрөнүп алсак, тилди менин оюмча бир айда эле, любой тилде бир айда өздөштүрүп алса болот да, эгер логиканы билсе, фундамент бар болсо. Себеби коддор эле алмашат да. Мисалы, эгер эменики, допустим, окшош даже эметип кетсе болот да могул жерден. Мисалы, readlen бул меники Pascal'дыкы. C++дыкы мына бул эле. Экөөнүн айырмасы ушул. Ушуну эле жаттап койсо да. Мисалы, writelen мындай болсо,
C'де shout деп туруп эле, анан аягында эле могул жерден handle деп коюш керек, бүттү. Мисалы. Мисалы Python'да эмне деп жүрөт силердики? Input деп жүрөбү, по-моему? Input деп жүрөт Python'да. Ушундай сыяктуу да баягы немелер да. Мисалы, эменики C-ники жөнөкөй, C-ники scanf бар, анан printf бар. Айырмасы ушул да. Ошол нерселерди билип алсак эле, бизге кандайдыр бир эме болбойт, буюрса. Макулуңуздар анда, жакшы эс алыңыздар. Дагы бир жолу чейриктин бүтүшү менен баарыңыздарды куттуктайм. Баягы ошол жаңы министрди кече машинадан угуп келатып, жакшы неме айтты да. Кудай буйрса ушул мугалимдин эмесине, ийинине ошо канча жоопкерчилик түшкөн жоопкерчиликти азайтып, документацияны, отчетторду азайтып туруп, өзүлөрүн geliştirgenge, özlörü жаңы bir нерсе үйрөнгөнгө убакыт калтырыш керек деп атат да. Өзүн үйрөнүп, жаңы технологияларды, жаңы методикаларды үйрөнгөнгө убакыт беришибиз керек дегенде айтып атат. Бул аябай жакшы бир нерсе, Кудай буйрса, эгер балык баштан дегендей, ошо министрибиз ушунчалап ушундай убада берип атса, демек аткарат деген ишеничтемин. Ошон үчүн үмүттөнөлү, буйрса сиздер кыргыз эли үчүн аябай маанилүү, абдан көп ишиңиздер аябай зор. Ошо сиздерде эле турат бардык нерсе. Ошо президенттерди, ошол эле болгондун баарын силер тарбиялап атасыңар. Ошондуктан силерге ден соолук, оорубаңыздар. Буюрса эртең жолугушканча сак саламатта болгула. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Макулуңуздар. Рахмат. До завтра. Макулуңуздар. Мен Ошко барганда жолуксам жакшы болмок силерге буюрса, мүмкүнчүлүк болсо. Бир Исламбектин самсаларынан жеп дегендей. Макулуңуздар.